Жалпыңыздарга assalamu алейкум, урматтуу Марва ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угуучулары. Сиздер бүгүн Ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрүп жатасыздар. Алгачкы эле сөздү ааламдардын жаратуучусу Раббибизге чексиз шүгүрлөрдү айтуу менен жана пайгамбарыбызга салаваттарды, ошондой эле пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, үммөтүнө, сахабаларына салам дуаларды айтуу менен баштайбыз. Сиздер бүгүн Ыйык Рамазан 2022 берүүсүнө күбө болуп отурасыздар жана бүгүнкү коногубуз менен тааныштыра кетейин. Назгүл Сулайманова эжекебиз элге коуч катары таанымал. Тереңдеп айта турган болсок, аялдарды өнүктүрүү боюнча тренер жана ошондой эле үй бүлө мамилесин чыңдоо боюнча мыкты адистердин бири. Назгүл эже, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Жакшы келип алдыңызбы? Алхамдулилля, жакшы. Алгач эле ыраазычылык билдирип кетебиз, ушундай баалуу убактыңызды бөлүп бизге эфирге келип бергениңизге. Буюрса алдыда 1 саатты эң сонун өткөзүп алабыз деген үмүттөбүз. Назгүл эже, сизге алгачкы эле суроону ушундай узатайын. Тааныштыруу, өзүңүздү тааныштырып бизге. Балким эл билбеген маалыматтар бардыр, сизди көбүнчө ушул уюштуруучу жактан көрүп калабыз, көптөгөн семинарлардан көрүп калабыз. Мына ушулар жөнүндө айтсаңыз. Жакшы, рахмат. Шахра, мүмкүнчүлүктөн колдонуп, баарыңыздарды Рамазан айы менен куттуктап кетем. Билинбей эле убакыт өтүп баратат. Акыркы 10 күнгө кирип келип калдык. Өзүмдү айта кетсем, өзүм кесибимнен биринчи кесибим политологмун. Көп жылдары мамлекеттик жумуштарда иштеп жүргөм. Экинчи кесибим болсо, ошо аялдарды өнүктүрүү боюнча коучмун да, Санкт-Петербургдан бүткөм. Анан үчүнчү кесибим азыр Кудай буйруса психологдукунда окуп атам. Анткени коуч менен психолог экөө эки башка, бирок болбой эле аялдар менен иштегенде мындай психологда болушуң керек экен, мындай тереңирээк билишиң керек экен да. Бизди деле үйрөткөн мындай үстүнөн, бирок терең жакшыраак түшүнөм десең, анда психологиянын өзүндө окушуң керек экен. Анан буйруса азыр ошо тармакта да аракет кылып атабыз, окуп атабыз, студентпиз. Сизди исламий психолог деп атадыңыз. Ислам, бүт исламдын алкагында буйрусачы, буйруса. Себеби дегенде азыр бул ушул илимдин жетишсиздиги бар да биздин учурдачы, көпчүлүк биле беришпейт. Жана ошондой эле сизди алгачкылардан деп эсептесек да болот экен да. Туура айтасыз, Шахар, анткени батыштын психологиясы бизге мусулмандарга көп тарап жагынан туура келбей калат экен. Биз батыштын психологиясын деле окуп көрдүк, аны өтө кылдаттык менен электен өткөзүшүбүз керек экен да. Көп нерселер биздин мусулман аялдарына туура келбей калат экен. Анан ошо Казанда бар экен, мусулмандардын психологиясы дейт да, ошо именно призма исламга экен да, ошону издеп таап, буюрса ошондо окуп атам да. 5 баланын энесимин. Машаллах, жакшы, Аллах разы болсун. Аллах ишибизди илгери кылсын дейбиз. Канча жыл убактыңыз кетти деп сурагым келип жатат да дагычы, ушундай бир деңгээлге жетиш үчүн да, ушундай бир кесиптерди алыш үчүн дейбизби? Мен турмушка чыкканыма 20 жыл болду, быйыл буйруса. Ошо 20 жыл кетти десем болот. 20 жыл бою. Анткени бул үй бүлө куруу дагы, жашап кетиш, балдарды тарбиялап, күйөөңдүн ийгилигине дагы себепчи болуш, бул өтө оңой нерсе эмес экен да, өтө оор деп деле айтсам болот экен да. Ошо 20 жыл тажрыйбам бар, буйруса. Анан баягы жыл өткөн сайын, политологду окуп бүтүргөм, анан жыл сайын, жыл өткөн сайын баары бир адам изденет экен да. Мен дагы бир эмне кылсам болот? Коомго эмне кылып жардам берсем болот? Деги эле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен эмне менен алектенсем, мен күч алам дагы, элге дагы пайдам тиет деген суроолор менен жашап келдим. Анан негизи эле мурун эле ушу коучту окуй электе деле эжелерим, сиңдилерим, курбуларым көп кайрылып калчы, кандай кылабыз депчи, үй бүлөлүк маселелер боюнча, аялдардын маселеси боюнча. Анан ушул жагын окушум керек экен деп калдым да. Ушул жактан өтө, анткени өзгөчө азыркы маалда көп илимдер бар, көп жана диндер дагы аралашып келип атат. Бизгечи ошон үчүн жаш келиндерге, кыздарыбызга айтышыбыз керек экен, үйрөтүшүбүз керек деген эле ниет менен окуп, ушул тармакта азыр иштеп жатам да, буюрсачы, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Албетте, дин акыретибизге пайда алып келген гана илимди жеткизүү насип кылсын. Чоң рахмат. Кийин сурагыбыз келгени Рамазан айы акыркы күндөргө келип калды, буюрса
Быйылкы жылдын Рамазанын кантип өткөзүп алдыңыз? Кандай кылдыңыз? Эмне жаңылыктар болду? Өзгөчө жаңылыктар, ушундай башкача. Чын орозо кармап келгенибизге Кудай буйруса көп эле жыл болду да. Бирок баягы жаш кезде кармаган менен баягы улам жыл сайын кармап келип, билим алып келген сайын өзгөчөлүгү болот экен. Жаш кезде кармап эле азыр ойлосом деп калам да, тамак аштан айрылып эле башка мындай ибадат деле кылчу эмес экенбиз да. Анан быйыл өзгөчө болгону мага, анткени быйыл мен Кудайым кааласа, ушулай Аллахым өзү кабыл алсын, таравих намазын быйыл окуй баштадым. Машалла. Буга чейин таравих намазына көңүл бурбай келиптирмин. Баягы жакшы бир ифтарларга барганда өзгөчө аябай такыба курбу эжекелерим бар. Ошолор менен болгондо таравихке кошулуп калчумун. Анан үйдө болгондо анда-санда ушу кадыр түндө окуп ушинтип гана мындайга көп көңүл бурчу эмесмин да. Балдары бар, эмедер негизи ушундай шылтоолорум көп болчу. Анан быйыл ошо таравих намазы менен өзгөчө болгону, бул мааниси дагы көбүсү ошондо экен да. Башкача экен, атмосфера, үйүмдө атмосфера башка, жүрөгүмдө атмосфера башка, такыр башкача да. Ушундай чын эле Аллах Тааламдын өкүмдөрүн аткарып, чын эле мени азыр угуп атат. Ушу орозом чын эле буйруса, эми точно кабыл болот окшойт деген эле үмүт менен аябай сүйүнүп, күндө кечинде ифтарды күтүп, сухурга да туруп, таравихти да окуп, ушундай аракет кылып аткан маалым болуп атат. Ушул орозодо таравихти үйдөн эле окуйм. Анткени жолдошум дагы, улуу балам дагы баары кетет, калгандар балдарым майда. Кичинекей балам 3-кө чыга элек, үйдө эле окуйм да. Анан жолдошум дагы аялдын мечити үйдө деп эле коет да. Анан ошентсе да ошо жалгыз өзүм отуруп, бүт дуаларды да жазып алып, аябай прям толкулданып турган мезгилим азырчы. Анан кыздарды да чакырып кетет элем, таравих намазды окугула депчи, айымдарды. Бул өтө сонун нерсе экен да. Анан соопторун окусаң муш турбайбы, миллион деген сооптор экен да. Ошо бир өзгөчөлүгү таравих намаз болду. Экинчи өзгөчөлүгү болсо, быйыл буйруса жолдошум уруксаты менен көп коомдук иштерге Рамазандан да айында катышканга мүмкүнчүлүктөрүм болуп атат. Соопчулук иштерди таап калалы деп, анткени ушу Рамазан айы, берешендин айы, мээримдин, Алланын мээримин жаап аткан ай, ушул 12 айдын султаны экен. Аллахтын болгон белектери, орусча айтканда бонустары, жанагы азыркы тил менен айтканда кэшбэк да, бүт ушул айда алып калганга жетишибиз керек экен да. Бир тыйын садакаңды берсең дагы кэшбэк болуп, ал жаштарга түшүнүктүү болсо ушундай сөздөрдү колдонуп калам да, кайра эселеп келет экен да. Ушундай нерселердин баарына көп күбө болуп атам. Анткени жана сиз сурап, жана экөөбүз отурганда сурап калбадыңызбы, көп коомдук иштерге катышканда сонун нерселердин баарын көрөт экенсиң да. Жакында да ошо бир окуя болду да, ошону сизге айтып берип берсем, мага өзгөчө бир таасир эткен окуя болду. Өзгөчөлүгү эмнеде деп атпайсызбы? Кудай насип этип, жанагы Рамазан чатыры Умамактын алкагында өткөзүп аткан ифтарда жардам берип жүргөнбүз. Анан эле буйруса жакшы болду, элдер кетти, коноктор кетип аткан маалда эле биз полигон жактагы, шаардык полигон жактагы эже сиңдилерди ифтар кылдык. Анан кийин эле ошол маалда уже кетебиз деп турган маалда эле карасам, Ильяна Сатарова бизде аралашып жүргөн бир жакшы кызыбыз бар, меценат кыз да, ошол экөө турат. Анан мен эмнегедир эле ошолорго жанына басып баргым келип эле туруп калдым да. Экөөнүн сөзүн тыңшап эле туруп калдым. Эми Аллах каалады окшойт, басып барып калдым да, бош болчумун да. Басып барып калсам эле тиги кыз айтып атыптыр Ильянагачы, бүгүн жардам берейин дедим эле деген сөздү айтып атыптыр да, десе эле аны Ильяна азыр деди да, ушундай бир муктаж бирөө бар эле азыр деп калды да эле. Анан бир келинди чакырып атпайбы? А мен ал келинди буга чейин көргөм. Ал келин ошол жакта айылда уюштуруучу болуп иштеген десем кандай, эми элге жардам берет экен да. Ошол биздин ифтарга келгенге ошончо 140 аялды чогултуп, балдары менен уюштуруп, баарын тизмесин жазып, жардамга муктаж болгондордун баарын алып келип, кетип атканда да баарын ирети менен узатып, жүрүп чуркап жүргөн келин экен. Өзүнүн да майда балдары бар. Анан Ильяна менен сүйлөшүп турганда ошондо бир маал айтып калган экен да, кандай өзүң жакшы жашап атасыңарбы, кандай десечи, бир жака иштейин десем мүмкүнчүлүгүм жок, анткени балдарым майда. Ушу бир тикме машинам болсо эле,
Үйдө жанагы надобница деп коет эмес, үйдө отуруп тигичи болуп иштейт элем деп айтат да, сөздүн бир арасында эле. А бирок ошону эле айтат деле, баягы эле башкалардын эле муктажын айтат алгызчы, башкалардын эле муктажын айтат. Анан сөздөн сөз чыгып эле ушинтип акырын эле аны айтып койгон экен. Эми карабайсызбы, мына эми ошо Алланын ушу белектери жайт, дуалар баягы ифтар кылган адамдын, ооз ачып аткан адамдын дубасын түзмө-түз кабыл алам деп убадасы бар го Алланынчы. Ошол келин дубасын түзмө-түз кабыл алгандын бир эмеси болдум да, күбөсү болуп калдым да. Эми ал кыздын карабайсызбы, ыйлап сураган жок, Элинадан айткан жок, ушундай машинка керек эле. Жөн эле сөз, ушу баарына шүгүр, баарына сонун, бирок ушу болсо жакшы болот эле, муктаждыгым чечилсе деп койду. Анан балким күндө ошентип Алладан орозодо сурап аткандыр. Элиана ошону чакыртты да, мына ушул бул кыз муктаж эле деди. Элиана деле билбейт тиги кыз азыр канча акча алып чыгарынчы. Айтпаптыр да. Десе эле тиги кыз мондай пачка акча алып чыгып атпайбы? Ишенесизби? Ошол жерде 5000 эмес, 10.000 эмес, 15.000 дагы эмес да. Эми ошол жана тигичи машинкага жетчү акча экен. Ишенесизби? Ошугачы мен орусча айтканда я в шоке да. Мен да туруп калдым, Элиана да туруп калды. Ай, деп элечи, машалла, альхамдулилла, субханалла деп эле туруп калдык да. Тиги байкуш келин демеле ыйлагысы келип кетти да. Карабайсызбы, мына Аллах Тааламдын ошо убадасынын мени атайын ошол жака ээрчитип барды да, көрүп калгының. Мына вот так вот дела делаю я деди да, Аллах Таалам көрсөттү да. Мына ушинтип аткарып коем, мына чын эле мына түзмө-түз аткарылат депчи. Карабайсызбы, мага 5000 да берилген жок, 10.000 дагы чогултуп жүрөт деген жок. Түзмө-түз ушул акча жетет деди да. Сонун машинкага жетет деп туруп бербедиби? Ну это же чудо, чынбы бул деген эми субханаллах дейсиз, эми Алланын бир керемети да булчу. Ушундай да ушуга окшогон окуялардын дагы бир 2-3-үсүнө да күбө болуп отурам да, аябай таң калып, ушундай жүрөгүм Аллага ишенимим, сүйүнүчүм, ыраазычылыгым толуп турган кез ушул Рамадандачы. Эң сонун экен да, карабайсызбы? Силер дейт бирөөнүн кажатын чече бергиле, силердикин мен чечип берем деген. Тиги келин бирөөнүн эле кажаттары менен чуркап жүргөн. Ошолордун балдары сүйүнсүн. Ушу кошуналарым ифтар кылып, бир өзгөчөлүк ушул жака келип эс алып бир рахат алсын деген ниет менен чуркап жүргөн да. Ана Аллах Таалам ошол иш-чара бүтө элек жатырмын, мынасага деп туруп берип койбодубу? Машаллах. Ушундай сонун нерселер болуп атат Рамазан айындачы. Анан Рамазан айында быйыл дагы өзгөчө көп ойлорду жүгүртүп атам. Ошон үчүн кыздарга дагы, менин угуучу кыздарга дагы ушуну жеткизейин деп кичине убактым болбой атат. Айтып атпаймынбы, мурун жаш кезиңдики башка экен, азыр улам-улам анализ кылган сайын көрсө, ар бир орозоң, быйылкы орозоң былтыркыман жакшыраак болуш керек экен да. Дагы ибадаттар кошулуш керек экен, дагы көп нерселерди үйрөнүшүбүз керек экен да. Куранды көбүрөөк окуп, ушундай эле элге пайдабыз тийсе, мүмкүнчүлүгүбүз берип, мисалы ал жөн эле керек болсо деле акча деле эмес экен да. Мисалы мен түшүнгөнүм ушул орозодо. Мисалы менин бир нерсеге окууга убактым жетпей атса, анда өзүмдүн убактымды башка бирөөгө арнап курман кылып садака кылсам, Аллах Таалам кылып коет экен. Бир маалда менин башка жетишпей аткан иштеримди башка бирөөлөр бүтүрүп, мен каалап аткан нерсеге убактым пайда болуп калат экен да. Мисалы ден соолугум болбой атса, бирөөгө ден соолук, бирөөгө муктаж болуп атса, операция бирөө бирдемке болуп атса, ошого жумшап койсом, демек мен өзүмдүн ден соолугума өзүмдүн ден соолугумду чындап алганга орозо маалында сурап алсам болот экен да. Мисалы мен өзүм карыз болуп атсам, бирөөнүн кичинекей да болсо карызын чечип койсок, мисалы, бирөө мисалы мектебине төлөй албай да, же медресесине, же квартирасына, ошонукун өзүңдү кое туруп, аныкын төлөп берип койсоң, сеникин Аллахым өзү чечип берип коет экен карызыңды. Ошол эле сен карыз болуп турган адам шашпай эле кой дейт экен, же карызын кечирет экен, же мындай баягы сени урушпайт экен да. Бул өзүмдүн менин башыман өткөн окуялар болуп атат да. Ушу Рамазанда ушундай нерселерди өтө көп маани берип түшүнүп калдым да. Өзгөчө аялдардыкы, мисалы, ошол эле үйдөгү ысырапкорчулук. Биз айта беребиз го, ой, балдарды багып атабыз, балдар үчүн тамак жасап атабыз эле дей беребиз. А мына орозодо көрүнүп калды. Балдарым деле кыйратып жебейт экен тамакты. Биз эле жейт экенбиз, өзүбүз эле жейт. Өзүбүз ысырап кылабыз. Чоңдор өзүбүз эле жей берет. Анткени башында баягы көнүп калган эле көп жасап, анан балдар жесе эле көбү калып калат.
көрсө анын баарын биз эле жечкенбиз да, чоңдорчу. Ошолорду дагы көп түшүнүп калдым. Деп мындай ысырапкорчулуктан кетип баратыптырбыз деп. Мисалы мен лично өзүм немемен, анан кокуй орозодо үйдү тазалайлы, баягы кийилбеген кийимдерди көп иреттейли дегенде дагы байкадым, өзүм көп болуп кетиптир. Мисалы ошол эле кийимдер көп болуп кетиптир, ошондой нерселердин баардык биягыман тыйылышым керек экен. Бул жакты наоборот карасам, китептерди иреттеп кирсем, көп китептерим дагы эле окула эле экен. Бул жакты күчөтүшүбүз керек экен деп. Ошол эле балдарым жактыкын, жолдошум жактыкын көп анализ болуп атат быйылчы. Өзгөчө Рамазан болуп атат магачы буюрса. Чоң рахмат. Кандай дейбиз, кубанычыңызды тең бөлүшөбүз албетте. Себеби дегенде бир тараптан бул Аллахтын ырайымы, мээрими, Рахман, Рахим деген аттарына татыктуу. Кеңес эми азыркы алдыда болуп аткан пландар жөнүндө сүйлөшөлү. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз айткан эмеспи? Кадыр түнү тууралуучу. Рамазандын акыркы 7 күнүндө издегиле жана жуп эмес күндөрдөн издегиле депчи. Куранда дагы аяттар келет эмеспи? Рамазан бул 1000 түндөн артык түн деп. Мына ошондой Рамазандын, кечиресиз, кадыр түнү тууралуучу. Ушул кадыр кечеси тууралуу сүйлөшөлү деп. Эми кадыр кечеси бул дагы бир укмуш кече болуп атпайбы? Кадыр түндө тагдырлар өзгөрүлөт дейт, чынбы? Кадыр түндө 1000 ай ибадат кылгандай болосуң дейт. 1000 ай бул 83 жылдан көп ибадатың болуп атпайбы? Эми муну уккан киши ойлоп көрсөк, көп болсо бир түн уктабай коет экенбиз, а бирок 83 жылдан ашык ибадат кылып атпайсыңбы? Аны ким берет? Караңызчы, Аллах Тааланын берешин. Ушуну колдонуп калбасак анда билбейм, анда чынбы? Башка деле болуп калат мындай күндөрү деле, той-пойлорго кыргыздар көп барабыз. Тойдон кеч келип деле антип деле уктабай коебуз, чынбы? Кээ бирде сериалдарды көрүп деле уктабай койгон күндөр болуп атпайбы, чынбы? Анан бул кадыр түндө, ушу акыркы 10 күндө ар бир баягы нечетный да, кыргызча. Ошол күндөрү отуруп ибадат кылып, болушунча дуаларды окусак, бул эң сонун нерсе да, эң сонун. Азыр дагы үйдөгү кызыма да айтып атам, жолдошум жыл сайын балам экөө мечитке кетишет, кадыр түн тоскон жанагы 27-чи күнүчү. Үйдө болсо, ошо акыркын так түндө уктаган жокпуз. Түндө иншалла ибадат кылганга аракет кылдык. Жолдошум дагы кошулду мурунку ушул күнүчү. Куранды окуганга аракет кылдык, дуаларды кылып, анан жолдошум экөөбүз отуруп мындай өзүбүздүн Кудайдан сураган пландарыбызды сурап, мисалы өзүбүз кыялданып отурдук да, бул балабыздын, мисалы улуу балабыздын элдер менен көп сүйлөшкөнгө жөндөмү бар, буюрса Аллахым ушунун келечегин кең кылсын, элге пайдасы тийсин. Кичүү балабыз болсо ушунчалык, 3-чү балабыз аты Мухаммедин, пайгамбар саллаллаху алейхи атынан койгонбуз. Ушу балабыз иншалла ушу аалым болсо экен, кары болсо экен, ушуну окундай жакшы медресеге берсе экен деп атасы аябай кыялданып отурду да. Мен ойлойм, бул дагы ушу кадыр түндө ушинтип үй бүлөбүз менен отуруп, кыялданып, максаттарды коюп, ушу Алланы улуктап отурганыбыз эң сонун болсо керек деп ойлойм да. Жыл сайын эле үйдө болом, кадыр түндө. Быйыл буюрса чакырып атышат медресегечи, билбейм, бирок жолдошума айта элекмин ал жөнүндө, уруксат береби бербейби билбейм. Бирок жыл сайын баягы үйдө эле отуруп тоскондун да бир рахаты бар да, өзүң эч ким жок отурасың, балдардын баары уктап атат. Анан өзүң менен өзүңсүң да. Мисалы башка жакка барсаң кичине фикирлериң чачырап, өзгөчө биздин аялдардыкы аябай чачырайт да фикирлеричи. Бирөөнүн көйнөгүн көрүп каласың, бир тамакты көрүп каласың, же дагы бир нерсени ойлонуп каласың. Ушундайбыз го биз аялдарчы. Анан өзгөчө мындай өзүң эле отуруп, кичинекей шам жагып коюп, анан астыңа ошо Кураныңды коюп коюп, дуаларыңды кылып коюп, татынакай намаз кийимиңди кийип алып, жаныңа суу коюп, пахлава коюп коесуңбу, чай коесуңбу, жакшынакай өзүңө бир өзгөчө түн кылып, мындай эсиңе калгандай кылып отурсаң эң сонунго деп ойлойм да. Улам дуаларын кылып коюп, кайра жазып, кайра чайыңан ичип, рахаттанып, эс алып, зикирлериңди чалып, мындай башка нерсеге алаксыбай отурган жакшы деп ойлойм да. Менчи сиз деле макул болсоңуз керек да. Ошо акыркы 10 күндө ошо ар бир күн алыс болуп атат да, күн алыс буюрса, ошого Аллахым мүмкүнчүлүк берсин деп суранып отурам мен дагычы буюрса. Мисалы бүгүн эмес, эртеңки түнү тособуз да, буюрса. Кече тостук, эртеңки күнү дагы тособуз буюрса. Буюрса Рамазан айынын акырына чейин айтып атпайбы, так күндөрдө издегиле депчи.
бул ар бир күндү колдоно билишибиз керек деп Ар бир айтам да. күндү Бир эле десеңиз. ошол биздин муфтийлерибиз белгилеп берген күндө эле эмес, ар бир күндү сактык үчүн деп айтат эмеспиз. Кадыр кечеси тууралуу так хадис же аят келген эмес да кайсы күнү келеринчи. Ошон үчүн эми баарыбыз кайтабыз ушул күндү бекем кармап жакшы өткөзүп алууну. Аябай даярданып да, прям ушундай өз жакшынакай жаңы кийибизди кийип күндө кечинде, чынбы? Кыздарыбыз кошулса кошулат үйдөн, жолдош кошулса кошулат, мындай өзгөчө жакшынакай кылып, кечке эле мисалы ошол эле дастаркондун үстүндө деле отура бербейбиз да, жакшы жана айткандай ошо сонун каалоо тилектерибизди бирибизге айтып, бирибизди кечиришип дегендей дубаларды кылып, бул өзгөчө күн турбайбы? Анткени ошо ушул түндө тагдырларды өзгөртчү түн деп атпайбы? Мисалы ошо болгон мисалы күнөөлөрүбүздү кечир деп, канча мисалы балким күнөөлөрүбүз өтө көп болуп кеткендир, биз билбейбиз да. Ошонун баарын сурап алсак, тагдырыбыз буйруса, түздөлүп кетсе, мынтип кыйшык-пыйшык болуп келаткан жагыбыз түздөлүп кетсе, анткени мисалы мен жоолукка, ошо намазга, исламга биз мисалы чоңоюп калганда эле ошо турмушка чыккандан кийин келип калдык да. Анан кээ бирде отуруп ыйлап сурайсың Аллахтан, кечирип кой буга чейин да көп нерсе билбей жүргөнбүз да, көп нерселердичи. Анан азыр болсо ушу балдарыбызга болушунча тарбия берсек, айтып берсек, ушул кадыр түндүн кереметин эмтен балдарга өзгөчөлөгүн көрсөтсөк да, ошо өзгөчө жасалгалап, үйрөтүп, көрсөтүп, анткени ошондон өзгөчө болсун, анан эсинде калат да балдардын. Булар эмтен кичинекей кезинен ошо динде чоңойсо, ошондо ийгилик ошондо да, ата эненин ийгилиги ошондо. Туура айтасыз. Себеби бул кадыр кечесинин бизге ыйыктыгын, баалуулугун айта берсек, албетте сөз жетпейт. Себеби мен айтат элем, пайгамбарыбыздан келген бир эле хадис жетиштүү депчи. Анас радиаллаху анху риваят кылып берет. Пайгамбарыбыз айтты дейт, Аллах менин үммөтүмө ушундай бир ыйык күндү берди. Ал күн, ушул кадыр түнү буга чейин бир да үммөткө берилген эмес дейт. Бул биздин балким өзгөчөлүгүбүздүр. Аллахтан дуа кылабыз ушул күндү туура колдонуп, жана Аллахтын ырайым мээримине жетишкен бенделердин катарында кылсын деп бизди. Сизден дагы суранат элек, азыркы бизди угуп жаткандарга, угармандарга дагы кандай кеңештерди берет элеңиз? Ушул күндү туура өткөзө алыш үчүн биринчи эмнеден баштайлы? Жогоруда айтып кеттиңизби, кийимдерибизди тазалап, нары бери жайгаштырып, бардыгын. Биринчи ниет. Бардыгы ниетибизге жараша да, эң биринчи ниет. Күйөөбүзгө жагышы үчүн эмес, балдарыбызга жагышы үчүн эмес, же өзүбүздүн дагы бир нерселерди чечип алыш үчүн эмес, эң биринчи ниет Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Эң биринчи Аллага жакындашуу үчүн ниетибиз кенде, эң биринчи ниет. Анткени кээ бирде мисалы азыр айтышы мүмкүн да, даярданганга мүмкүнчүлүгүм жок, балам ыйлайт же кайын журт менен турам, көп шылтоолор бар бизде, өтө шылтоо көп биздечи. Эртең жумушка таң атпай кетишим керек деген бизде шылтоо көп да. Бул жерде эң биринчи ниет да. Эң биринчи ниет болсо, анан ниетке жараша Аллахым иншалла берет экен да. Эң биринчи ниет экен, анан үмүт. 1000 айлык ибадат кылган соон берем деп атат. Ким берет аны? Ошондой. Ким берет? Азыр мисалы барсаң 1 сомду берсең, ким берет 1000 сом кылып бизге? Ким берет? Же мисалы бирөөгө 1 көйнөк берсең, сага мисалы 1000 көйнөктү ким берет? Эч ким бербейт да биздечи. Жок да. Көп болсо 1 сомго 1 сом аласың же андай жок да. Бул Аллах Тааланын эле бир берип атат да, айтып атат да, мен берем дейт да. Просто эле туруп ушу мага ибадат кылып, мага ишенип кой дейт. Ушу экинчи үмүт экен да. Үмүт Аллах Тааланын ушу мээрими жайт депчи, берет депчи, ошо 1000 айдын соон алам иншалла депчи. Тагдырымды өзгөртө алам, Алла менен ыйлап дуа кылып депчи. Анан, конечно, үчүнчүсү ишеним. Толук ишеним да. Толук ишеним берет. Баары Алланын колунда. Ушуларды мен аткара берейин, кыла берейин. Анан Аллахым болсо берет. Бул дүйнөдө бербесе, акыретинде берет. Бербесе, анда дагы мага жакшылык бар. Деп ушу 3 нерсе деп ойлойм да, менимчечи, ошо менен кылсак. Эң сонун. Анан аялдардын өзгөчө фантазиябыз жакшы, кандай мындай жүрөгү сүйүнүп турса, бир нерсени кааласак, биз деген эмебиз да, аракетчилбиз, биз табабыз, ыгын табабыз. Үйдөгү болбогон жөнөкөй эле нерселерден сонун кылып жакшынакай кылып алабыз. Бизден амал качып кутулбайт. Амал көйбүз, ошондо ушул сөздү тактатпай, биз амал көйбүз, жакшынакай кылып жазай калабыз. Эң сонун көйнөгүбүздү кийели, тойго деп катып койгон көйнөктү кадыр түндө кийели.
жасанып отуралы. Чынбы? Качан кийебиз? Аллах Таалам сага айтып атат, бүгүнкү ибадатың 1000 жылдык ибадат десе Аллах Тааланын астында жакшынакай кийинип отуралы. Качан кийебиз? Тойго эмне кылабыз? Аллах Тааланын астында отуралы. Ошо менен аял канчалык өзүнүн коос жакшынакай кийимин кийсе, ошончолук өзүн бактылуу сезип, биз мындай өзүбүздү сулуу сезип, ошончолук биздин маанайыбыз көтөрүлөт да. Демек, кадыртын өтө сонун маанайда өтөт да. А маанай, аялдын маанайы сонун болуп турса, анан кыялдана баштайт. Кыялдаганда биздин фантазиябыз өтө күчтүү. Биз көп нерселерди Аллах Тааламдан сурай баштайбыз. Балдарыбызды, ата-энебизди, курбуларыбызды баарын. Ошондо биз жүрөктү бош коюшубуз керек экен да. Анткени бул Рамазан айында биз нафсыбыз менен жалгыз калдык да бири-бирибизгечи. Шайтан алейхиссалам баары кишелденип турат. Азыр ушу бул Рамазан айынын бир дагы бир чоң мындай Рамазан айынын бир чоң иши, мен ойлойм, ушу биздин нафсыбыз менен иштеш да, өзүбүздүн нафсыбызды тарбиялашыбыз керек да. Көп нафсыбызды тарбиялап, ушу Рамазан айында өзгөчө биз аялдар нафсыбызды тарбиялап алсак, кандай сонун да. Ушу нафсыбызды азыр тарбиялап алсак, ошону үйрөнүп алсак, жүрөгүбүздү тазарта алсак, ошол эле зикирлерди канча чалсак жүрөгүбүз тазаланат деп атпайбы? Жүрөгүбүз менен жашаганды үйрөнөбүз да, аялдарчы. Анан жакшынакай болуп, таптаза болуп, жүрөгүң таптаза, ишенимчиң Аллахта көкүрөгүңдө толтуруп анан кийинки айларга ошол ушу кейпибиз менен эле чыгып кетсек, ошол мен ойлойм, ошо Рамазандын эң мындай туура, ийгиликтүү аяктаганы ошол депчи. Анан ошо нафсыбыз менен нафсыбыз тарбиялаганыбыз, мисалы, бул ушак айтканга болбойт деп өзүбүздү тарбиялап атабыз. Күйөөбүз менен айтышканга болбойт, кайненени жаман көргөнгө болбойт, балдарыбызга кыйкырып урушкан болбойт деп канча нерседен тыйылып атабыз, Жашаса болот экен го, жакшынакай эле. Жакшынакай эле болот экен го. Адам көтөрө алат бул нерсени. Көрдүңүзбү? Ушул нерсени үйрөнүп алсак Рамазан, ошол эле кадыр түндө жүрөгүбүздү бош койсок, ачык койсок, жүрөгүбүздү мындай кандай десек, кеңейте алсак, дуа кылганда өзүбүз эле үчүн эмес, өзүбүздүн балдарыбыз, туугандарыбыз, ата-энебиз үчүн белгилүү нерсе да кылабыз. Бирок бүт үмөт үчүн кыла алсак, кичинекей Кыргызстан, кошунабыздан баштайлы. Анан алыс туугандарга өтөлү, анан президентке өтөлү, Кыргызстанга өтөлү. Ошентип бүт мусулмандарга өтөлү, бүт ошо үмөт үчүн жүрөгүбүздү мынтип чоңойто алып, чын дилибизден ошону сураганды үйрөнсөк, ошону Аллах Тааламдан кадыр түнү ошол нерсени сурай алсак, буга эмне жетсин? Чынбы? Мусулмандын куралы бул дуа дейт да. Биз ойлой беребиз, мен кичинекей аялмын, алсыз аялмын, менин дуамдан эмне чечилет эле депчи, көп нерсе чечилет. Өтө көп нерсе чечилет. Анткени ошол эле аял отуруп, бир эле аял отуруп, чын жүрөгүнөн Аллахка ишенип, үмүтү менен, чын ниети менен дуа кылып туруп, бүт Кыргызстандын жашоосуна дуа кылып, ошонун дуасына периштелер амин деп коюшу мүмкүн да. Чынбы? Эненин дуасы балдар үчүнчү. Ошол эле аялдын дуасы, биздин аялдардын ошо мисалы, ошол эле биздин президенттерге, депутаттарга мисалы, чын ушулардын жүрөктөрүнө хидаят бере көр деп дуа кылып коелу. Ушулардын жүрөгүнө иман бере көр деп дуа кылып коелу. Чынбы? Аллах Таалам периштелер амин деп койсо берип коет. Биздин куралыбыз бул дуада. Ошон үчүн кадыр түндө тим эле башыбызды көтөрбөй, ушулардын баарын сурап калсак, жүрөгүбүздү кеңейткенди билсек, бул эң сонун нерсе да. Ооба, себеби дегенде Раббибиздин бир ушундай сыпаты бар эмеспи? Пенде алакан жай дуа кылып турса, бербей койгондон уялат деп келет го, Аллах Тааламдын сыпаттарынын биринечи. Албетте бизди кандай дейбиз, мыкты дуа кылып, жана ошол дуасы менен көпчүлүккө пайдасы жеткизген мусулмандардын катарында кылсын. Чоң рахмат, Гүлназгүл эже, абдан сонун кеңеш болду. Кандай дейбиз, азыр балким изденип жаткан мусулман эжелери, сиңдилерибиз, кадыр түнү кантип өткөзсөм, кандай кылсам болот, быйыл канча өзгөчөлүк киргизем дегендерге сизден алган маалымат балким эң сонун таасир берет деп дуа кылабыз да. Себеби бизди азыр Ничин деген адамдар көрүп турат, иншаллах алардын жин акыретине пайдалуу болсун. Биз ушул бир нерсе бар экен да, бул дүйнөдөн дейт, бул дүйнөнүн эми Аллах Таалам мыйзам экен да, бирөөдөн бир нерсе алам десең, биринчи бергенди үйрөн дейт да. Сага жылмайдым десең, өзүң биринчи жылмай дейт да. Ошондой эле анан
өзүбүзгө каалаган нерсени хадистин маанисинде келет го, бирөөгө каалай алсак, ошолордон чыныгы мусулман да. Бирөөгө каалай алсак, бул өтө оор нерсе да. Аял затка өтө оор нерсе. Мисалы мен бул кийип турган көйнөгүмдү тойго дагы бирөөгө кийип алып калса катастрофа. Биз каалай албайбыз да. Биз ушундайбыз. Биздин балдарыбыз өзгөчө болуп туруш керек, тигилердин балдары кичине ылдыраак. Ушундай да биздин үйүбүз чоңураак, жакшынакай болуп туруш керек. Берки курбубуздуна караганда эми бул нафсы да, нафсибиз да, биздин нафсибиз да. Ушул нерсе, ушу нафсини тарбиялаш деген ушул экен да. Өзүбүзгө калган нерсени каалаган биринчи башкалар үчүн сурайлы да. Ушул күнү төрөбөгөндөр төрөсүн, карысы барлар карысынан кутулсун, үй жоктор үй алсын, ооруп аткандар айыксын деп мындай башка адамдар үчүн сурансак, ошол эле мисалы азыр Палестинада деле жыл сайын ошо орозодо кандай кыйнап келет. Ошол алыста жүргөн бир туугандарыбыз үчүн да сурасак, бүт ушу жолоочулар, бүт эмнелер бар мисалы, кимди эстей алсак, ошонун баарын сурасак, Аллах Таалам артуста турган периштелер айтат деп атпайбы? Сага да ошондой болсун депчи. Сеники да ошондой болсун. Амин дейт экен. Аллах Таалам анан өзүбүзгө билгиспей эле жанагы кызга окшоп деп берип коет экен, түзбө-түз элечи. Ооба, туура айтасыз. Аллахтын ырайымында чек жок деп дагы да айта беребиз. Жана ошондой эле бул берүү тууралуу айтып атасыз. Садаканы да айтып келет эмеспи? 70 баледен куткарат депчи. Эми эң көп садака берген адамдардын катарында кылсын деп дагы дуа кылабыз. Жетишип калалы. Ооба, буйруса. Назгүл эже, айтсаңыз, кийинки суроону азыр сиз өзүңүздү башында тааныштырып кеткенде биздин угуучуларга кызык болсо керек. Ушул кесибиңиз тууралуу жок дегенде бир-экөө болсо өзү угуп калсак дегендер да болушу мүмкүн да. Ошон үчүн келиңиз эми ошол тарапка өтөлү. Аялдардын өнүгүүсү тууралуу жогоруда сүйлөп калдык. Ошол өнүгүү тууралуу эле суроо узаткыбыз келип турат. Деги эле өнүгүү дегенде азыркы адамдар эмнени түшүнүп калышты? Кандай адамды өнүккөн деп эсептеп, анан кандайды караңгы деп эсептеп калышты дегендей. Жана ушуга эле утурлай, кандай аялдарды өнүккөн деп айтабыз дагы, кандайды өнүгө элек деп айтабыз. Мына ушул тууралуу айтсаңыз. Чындыгында азыркы биздин заманда баягы батыш көп аралашып кетпедиби бизгечи? Азыркы заманда аялдардын өнүгүүсү десе эле эң биринчи эле баягы аял бизнес ачып, же бир жерде катуу бир жерде иштеп, жулунуп, көз карандысыз деп көз карандысыз дегенде өнүккөн аял деп элестетип бизге ошону мындай кандай десем киргизип келатат да. Бирок чындыгында мусулман аялынын өнүгүүсү бул башка эле нерседе да, таптакыр башка нерсе. Мусулман аялдын өнүгүүсү бул ал үй бүлөдөгү өнүгүүсү, эне катары, ата-энесине кыз катары, күйөөсүнө жубай катары өнүккөнү ошол экен да аялдыкычы. Ошол аялдын мына ошол 3 ролдор бар. Ошол эле мисалы кыз ата-энесине, кыздын өнүгүп өскөнү бул болгон ата-энесине таазим, ата-энесине туура мамиле, сыйлап билүү. Мисалы өтө көп азыркы жаштарда деле бул бүт эле эмелерде ушундай келет. Бирдемке болсо эле ата-энебизди күнөөлөп жатып калабыз да. Ата-энем окууга мени өткөзүп койгондо мен азыр укмуш болуп жүрмөк экенмин. Ата-энем мени англис тилин үйрөтүп койсо мен азыр англисче билип азыр Америкада жүрмөк экенмин деген көп мындай туура эмес ойлорубуз бар да, шылтообузчу. Ойлоп келсең, чоңойдуң, 18-тен аштың. Азыр өзүңдүн өтүңдү өзүң төргө илип, өзүңдү билип атасың. Окубайсыңбы англискийди? Ким тоскоол болуп атат? Чынбы? Ошон үчүн бир жерде эң биринчи ошо биз бала катары өнүккөнүбүз бул ата-энебизди кабыл алганыбыз жана ата-энебизге ыраазы болгонубуз экен да. Ата-энебиз кандай гана болбосун болгон мүмкүнчүлүктөрүн жумшаган экен. Баягы апам айтчы, атам да айтчы, балалуу болгондо түшүнөсүң. Чын эле түшүнөт экенсиң да, азыр Кудай буйрса өзүмдүн балам деле, улуу балам 19га чыгып калды. Эми түшүнүп келатабыз көп нерсеничи. Анан ошо эң биринчи ата-энебизди кабыл алганыбыз экен да, кыздын өнүгүүсү. Андан кийин жубайдын өнүгүүсү бул ошол жолдошуңа ошо Куранда эмне деп келген, сүннөттө пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деп айтып келген. Ошондой жолдошубузга мамиле кылганды үйрөнүп алсак, ошол биздин ийгилигибиз, ошол биздин өнүккөнүбүз да. Эркек үйгө аялына эмне үчүн келет дейт? Тынчтык издеп келет дейт да, көздөрүнөн. Тынчтык издеп келет дейт. Көчөдө иштеп жүрөт, үй бүлөмдү багам, элиме, жерим үчүн пайдамды келтирем, өнүктүрөм деп келатат. Аял
эң биринчи силердин милдетиңер дейт күйөөңөрдү тынчтандыруу дейт да, тынчтык берип, жакшы жубай, мээримдүү жакшы жубай болуш, ушул аялдын өнүгүүсү ошол экен да, эң биринчи ошол экен да. Андан кийин анан мээримдүү эне болуш, тарбия. Тарбия 80% энеден. 80% энеден болот экен да. Жада калса азыр илимпоздор изилдеп келбедиби? Бала дейт таятасын тартат экен. 50-бі, 100%-бі таятасын, то есть энеси жагын тартат экен да. Ошон үчүн аял өзүн эле тарбиялашыбыз керек экен да. Биздин өнүгүүбүз бул эң биринчи биз эч кимди өзгөртө албайт экенбиз. Ушуну түшүнүшүбүз керек экен да. Эч кимди өзгөртө албайбыз. Бул жөнүндө эчке бирөөгө таасир эте албайбыз да. Биз мисалы бирөө адам жакпай атса, биз ага болгон көз карашыбызды, оюбузду, анан ошого мамилебизди эле гана өзгөртө алат экенбиз да. Баягы эле ошо мультфильмде болуп эле сууда енот бар го, сууда мени жаман көрүп атат десе, апасы айтат, жылмайып койчу барып ал суудагы енотко десең, барып жылмайсаң, ал дагы жылмаят да. Ошондой эле биз өзүбүздүн эле мамилебизди өзгөртө алат экенбиз да. Анан ушул аялдын өнүгүүсү дегенде, ушул үч тарабыбыз, ушул нерсебиз өнүктүрсөк, ушул мыкты эне боло алсак, балдарыбызга туура тарбиялай алсак, мисалы, исламда мусулман аялы жубайыбыз ыраазы болсо бизден, сиз менден ыраазысызбы десе, жолдошуңуз мен сизден ыраазымын деп айтса, ошол биздин өнүккөнүбүз ошол экен да. Анан ата энебизге ыраазысызбы апа десе, атабыз, апабыз ооба ыраазымын десе, ошол биздин жетишкендик, ошол биздин өнүгүп өскөнүбүз ошол экен да. Анан качан гана аял үй бүлөсүнө көңүл буруп, күйөөсүнө, балдарына бүт көңүл болуп, үйү бүт баары толуп, энергиясы үй бүлөсүнө жетип, ашып, ташканда, анан биз коомго чыга алат экенбиз да. Анан коомго чыгып, анан коомго дагы пайдам тийсин дей алат экенбиз да. А биз үй бүлөбүздү тыштап коюп, коом деп аял жүгүрүп кетсе, анда да туура эмес болуп калат экен да. Анткени өзүбүздүн милдетибиз бар да, энелик, жубайлык милдетибиз бар, балалык милдетибиз, анын баары калып кетет экен да. Ошон үчүн эң биринчи аялдык өнүгүүсү бул ушул 3 тармакты аял алып кете алса, анан эң бир маанилүү жери ушунун баардыгы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылынса. Качан гана түзмө-түз ушу күйөөм ыраазы болсунчу деп мисалы жолук салынсак, ушу күйөөм ыраазы болсунчу деп жанталашып оокат кылып тытынып жүрсөк, ал күйөөсү эч качан аны баалабайт экен. Анткени ал пенденин жүрөгүндө биз бирөөгө карыз болгусубуз келбейт да. Канчалык сага бирөө жакшылык, сенден бир нерсе үмүт кыла берсе, биз ошончолук биз ал адамдан качат экенбиз. Жок деп, наоборот, жаман жагын издеп, анткени биз Аллахтын таалам ушундай жаратып койгон экен да. А качан гана күйөөсү менен аялын экөөнүн ортосунда Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деген нерсе болгон болсо, ошондо анан Аллах таалам анан күйөөбүздүн жүрөгүнө анан ыраазычылык салып коет экен. Ошондо мухаббат салат экен. Анан ал бизге анан жооп бере алат экен да. Ошондой эле кайнене маселеси, ошол эле курбу маселеси, ошол эле жумуштагы коллегалар менен маселе, ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эң биринчи момент ошол. Эмне гана кылбайлы, Аллахтын ыраазычылыгы. Анткени Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кылган, ал адамдан үмүт өтпөйсүң да. Тияктан келет мага деп коесуң, болду. Көңүл тынч. Көңүлүң тынч да. Ошол да эң биринчи, кыскача айтып кеткенде, ошол эң биринчи биздики ошол экен да. Анан качан гана ошонусун баары топ келишкенден анан биз коомго чыга алат экенбиз да. Коомго чыгып, анан ошол жагыбызды өзүбүз жакшы көргөн нерсе менен алектенсек, аялдын да эң биринчи жумуш иштейинчи, мен да тажеп кеттим үйдөн дейбиз го күйөөбүзгөчү. Ошондо дагы биз өзүбүзгө жаккан, бизге рахат алып келген иш менен алаксышыбыз керек. Анткени биз иш үчүн чыксак, биз аялдар бат эле чарчап кетебиз да. Анткени ал биздин табиятта Аллахым бизге аны берген эмес, үй бүлөнү бак эме деп айткан эмес да. Биз кандай жумуш болсо жакшы да, эң идеалдуу аялга жумуш, барсаң барасың, барбасаң барбайсың. Эркин график. Чарчасаң эртең кетип каласың. Ушундай нерсе болсо, ошондо аялга эң бактылуу нерсе. Ал нерсе кайсы? Ал жана бизге өзүбүзгө жаккан хобби нерселер. Ошону канчалык рахат алсаң, канчалык көңүлүң ток болсо, анан акча аяктан оңой келет экен да. Максат акчада болбош керек экен бизде аялдардачы. Максат ал эркектики, максат акча болуш керек экен. Биздики акча болбош керек экен да. Туура айтасыз. Өнүгүү дегенде демек биз аял кишилери өзүнүн акыбалын, азыркы акыбалын анализдеп туруп, ошол акыбалды жакшы жакка дагы дин акыбетибизге пайда алып келе турган илим билимге балким жакшы жакка өзгөртө билсек, мына ушул өнүгүү деп айтат экенбиз да.
Себеби бул жерде Курандан аят келет эмеспи, пендем өзүн өзү өзгөртмөйүнчө мен аларды өзгөртпөймүн дегенчи. Жана шылтоолорду токтотуп өзүбүздөн баштайлы деп айтмакпыз. Өзүбүздү өзгөртүү бир гана өзүбүздүн аракетибизден. Ооба да, ушу жанагы эле ошо үй бүлөмдү канткенде үй бүлө жолдошум менен мамилем кандай болот, канткенде мен Аллахым ыраазы болгон жубай болом депчи, ата энем ыраазы болгон бала болом, канткенде мээримденем болом дегенде ошондо анан кийин суроо бере баштаганда, анан сиз айткандай анан ошого карата билимди алышыбыз керек болуп калат да. Ошол тармактан анан кийин өзүбүздү өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек деп. Чоң рахмат, Назгүл эже. Биздин эфир бүткөргө дагы убакыт бар экен. Кийинки суроону ушул үй бүлө тууралуу сөз болуп калды. Ушул тууралуу узаталы. Азыркы учурдагы туура эмес деген үй бүлөлөр булар кандай болуп калат? Жана ошондой эле исламий үй бүлө, исламдан сырткаркы үй бүлөлөр алыс дейбизби, динден алыс дейбизби? Жана бул үй бүлөдөн тарбияланып чыккан балдардын айырмасы, деги эле айырмасын айтсаңыз ушул тууралуу. Айырмасы бар экен. Сиз туура өтө жакшы суроо экен, айырмасы бар экен. Анткени мен ушу улуу баламдан эле азыр байкап атабыз да. Анткени 19га чыгып калды. Анан эгерде бала Аллахты таанып келсе, динде тарбияланса, намазын окуса, баягы ата эне 24 саат бою бала менен жүрө албайт экенсиң да. Аны кайтарып жүрө албайт экенсиң, арыбас, берибас деп айта албайт экенсиң, чоңоюп калган баланы да уруша албайт экенсиң. Уже мындай дос катары эле сүйлөшүп калат экенсиң да, кеңеш берип акырын сүйлөп калат экенсиң да. Ушунда байкадык биз жолдошум экөөбүз, Аллага шүгүр деп калабыз. Эгерде бала Аллахтан корксо, жүрөгүндө Аллага болгон ишенич болсо, анда бала үчүн сарсына болбойт экенсиң, коркпойт экенсиң. Түнү келеби, алыс башка мамлекетке кетеби, жүрөгүң тынч экен, көңүлүң тынч болот экен. Анткени билет экенсиң, балам жаман жолго барбайт, анткени Аллахтан коркот. Балам намазын окуйт. Дайыма дуаларында дуа сурайт. Аллахым, демек Аллахым өзү түздөйт жолун. Ага болгону Аллага аманат, Аллага табаккул деп коет экенсиң да. Ушул дин бар үй бүлөнүн эң жакшы жактарынын бири ушул экен да. Балдарыңа сарсана болбойт экенсиң. Аллага тапшырып коет экенсиң, оңой. Болду. Ишенесизби? Ушуну колдонуш ушундай башында мен үчүн оор деле болгон да, а бирок чын жүрөгүңдөн ишенсеңчи, кетип баратканда Аллага аманат деп чыгарып ийесиң да, болду. Кыжалат болбойсуң да, кечке чалып алып, ошол эле мисалы менин жанымда курбум, балам мектептен чыкты, эмне болду экен, акырын өт, светофордон акырын өт, тамак дей берет да. Анан мисалы мага айтып коет, эчтеке менен ишиң да жок, башыңды да оорутпайсың депчи. А мен айтам, Аллага табаккул деп койгом депчи. Аллахым өзү деп. Бирок ал үчүн бу жерде ишенич болуш керек экен да. Оңой келбейт экен бул нерсе делечи, бирок канчалык динде жашаганга аракет кылсаң, ушул нерсе келет экен да. Анан ошол эле дин бар үйдө береке экен, чын эле. Таалим өткөн үй бүлөдө тарбия дагы башкача болот экен да. Ошол эле жолдошуң менен биз синдей эле айтып атпаймынбы, биз жолдошум экөөбүз деле кийинчерээк келдик да, альхамдулилля ушу исламгачы. Биз экөөбүз үйлөнгөндө экөөбүз мындай намаз окучу эмеспиз, динден деле кабарыбыз жок болчу да. Эми ошол убакыт менен анан динге келгенден убакытты салыштырсаң, эки башка. Бул жерде мен мисалы деп урушуп турган болсом, айтышып турган болсом, бул жерде Аллахтан коркосуң да. Канча угасың, таалим тарбия аласың, устазалардан угасың, күйөөңдүн ыраазычылыгын алмайынча дейт, кокуй деп ошого амал кыласың. Айтып атпайбы хадистин маанисинде, күйөөсүнүн ыраазычылыгын алса, орозосун кармаса, мал мүлкүн сактаса, абирин сактаса, каалаган эшиктен кире бересиң дейт да. Ошон үчүн динде жашасаң аябай сонун экен да. Ошол эле жолдошуңа ишенич бар. Ошол эле кайын журтуңа, ошол эле өзүңдүн төркүнүңө сый урматың башкача болот экен да. Сыноолор болот экен, эми ансыз болбойт да, биз пендебиз да. Бирок ошонун баарын туура түшүнүш үчүн баягы жүрөктө Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деген нерсе бар экен да. Ошол эле мисалы бала тарбиялап атканда мисалы күйөөсү аялы урушуп калабы, же баласын ошентип мисалы энеси урушуп калабы, динде болсо, дин үй бүлөдө болсо, ал башкача да. Ал таптакыр башкача. Ошол эле динди тааныган үй бүлөдөн чоңойгон бала кийин чоңойгондо ал өзүнүн үй бүлөсүн кантип курат?
Ал ошол эле ата энесинин эле үй бүлөсүнүн макетин алып келип туруп эле өзүнүн үй бүлөсүнө салып келет. Ал башка асмандан издеп мен мындай кылсам деп ойлонбойт. Мисалы өзүбүздөн деле көрсөк, апабыз отуруп алып келелден кечке үйрөткөнү менин эсимде жок. А вот апабыздын кылып атканын, ошол эле атабызга кылган мамилесин эле мисалы мен өзүмдүн үй бүлөмө алып келдим да. Окуй тамакка баарыбыз чогуу отурабыз, бисмиллах деп баштайбыз. Атаңар биринчи ооз тийсин. Анан калган ооз тиесиңер. Улуусу асты өйдө отурат, анан кийин кичүүсү биякта отурат. Ошонун баардыгы эле биз үй бүлөбүздөн алып келип атпайбызбы? Ата энебиздин үй бүлөсүнөнчү. Ошончо бул жерде эң маанилүү нерсе ошо кандай үй бүлөдө балдарыбызды чоңойтобуз да. Анткени биз кандай болсок, балдарыбыз тук ошондой болот экен да. Ошондой эле үй бүлө курат экен, башка жактан албайт экен. Бала биз кылганды эмес, биз айтканды эмес, кылганды кылат экен да. Ошон үчүн өтө маанилүү динде тарбиялашыбыз. Ошол эле балдарыбыз билинбей эле чоңоюп кетет экен, анан алыс жактарга кетет экен, өзү үй бүлө курат экен. Аллахты таанып чоңойсо, Аллахтан коркуп турса, сарсанаа болбойт экен да ата энечи. Ооба, туура айтасыз. Себеби дегенде балким азыр адамдар инсандык ою менен, пикири менен ойлонушат чыгар, бактылуулукту ар кандай деп эсептеп алышкан да. Бири байлык десе, бири акча деп, Мына ошол чыныгы бактылуулук бул балким ал нерселерде эместир, чыныгы бактылуулук исламдадыр деп айтабыз да. Себеби исламда утуш бар эки дүйнөдө тең. Бул дүйнөдө дагы, анан акыретте дагы деп келет эмеспи? Чоң рахмат Назгүл эже келип бүгүн ушундай бир сонун маек куруп бергениңизге. Себеби азыр 1 саат убактыбыз кандай кетип калганын билбей калдык. Аябай сонун маек болду. Иншаллах биздин угуучуларга, көрүүчүлөргө терең бир таасир калтырып, тарбия берет деген үмүттөбүз. Жана сизге сунуш кылабыз. Кеп кеңешиңиз болсо айта кетсеңиз. Бойдокторго, үй бүлөлүүлөргө кандай кеңешиңиз бар? Кеңеш айтсак, мына орозо айында турабыз, Рамазан айында турабыз. Мусулман адам Рамазандан Рамазанга чейин мени аман эсен кыла көр деп суранышыбыз керек экен да. Мен айтат элем өзгөчө ошо биздин жаштарыбызгачы кийинки Рамазанга чейин барбызбы, жокпузбу, эми аны Аллах Таалам өзү эле билет экен да. Аны ушу мына кадыр түндө тагдырыбызды өзгөртөбүз деп атпайбызбы? Кадыр түндө садаканы көп берип, ушу мага узун өмүр бер, мени түз жолго сала көр, жүрөгүмдү тазарта көр, элге пайдамды тийгизе көр деп ушундай дуаларды кылсак, балким иншалла дагы көп Рамазандарды көрөрүз ошонун дуанын артынан болуп калат да. Анан өзгөчө жаштарга десеңиз, мен айтат элем аз жаш кыз келиндергечи, мен але жашмын, намазды кое турайын, жоолукту кое турайын, же болбосо күйөөгө тийсем гана бактылуу болом деген ушундай көп нерселер, суроолор келет да. Андай ойлорду токтотуп, ниетибиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бул дүйнөдө жашашыбыз керек экен да. Анан акыретибизге сооп табып калыш үчүн ошо айтып атпаймынбы, орозодон чыгарыбызбы, мисалы акыркы 10 күндө барбызбы, жокпузбу, кийинки орозого чейин барбызбы, жокпузбу, ошо эки дүйнөдө чогуу ала кетишибиз керек экен да. Ошо өтө терең ойлонуп, ошо азыркы орозодо 1 сом болсо дагы, ошо мисалы ошол эле студент кыздар, мен өзүм акчам жок, мен студентмин дейт. Жардам берип кой бир кичинекей апашкага. Өзүң деле шоколадты алып жатасың, нанды берип кой, ошо бир жолдо жүргүп, мисалы сурап турса, же бир курбуңа жардам берип кой, же ошол апаңа эле жүгүрүп азыр ошо апаңдын барып бутунан өп кал, кечиримин алып калчымбы. Ошол эле кичинекей бөбөктөрүңдү кучактап, өп, ошолорго бир көңүл буруп, убакыт бөлүп кал. Илим алып калалы, жанталашып араб тилин жаттайлы, Куранды жаттайлы, сүрөлөрдү жаттайлы, орозобузду кармап, ушу намазыбызды калтырбаганга аракет кылалы да. Анткени ушул орозодо биз нафсибиз менен эле калдык да. Эгерде азыр намаздарыбыз калып кетип атса, демек ал өзүбүздүн эле нафсибизден кетип атат да. Ошон үчүн мен бир кеңешим, анализ кылалы, өтө көп анализ кылалы. Отуруп алып, эмнем өзгөрүп атат, кайсыл жагым, турмушумдун кайсыл жагы жакшы болбой жатат, эмне кесепетинен жакшы болбой жатат деп суроо. Биз көп суроо бербейбиз өзүбүзгөчү. Качан гана биз суроо бергенде, анан кийин жооптор жүрөккө келе баштайт да. Ошо суроо бергенди үйрөнүшүбүз керек экен биз өзүбүзгөчү. Чоң рахмат Назгүл эже, Аллах ыраазы болсун. Эң сонун кеңеш болду деп эсептейбиз. Себеби дегенде убакыт бул ушундай бир баалуу нерсе, аябай бат өтөт. Мына ошол убактыбызды берекелүү кылып өткөзүп алганга Аллах Таалам насип кылсын.
Сиздер бүгүн ыйык Рамазан 2022 берүүсүн көрдүңүздөр жана бизде конокто коуч айымыбыз Назгүл Сулайманова эжекебиз болду. Кийинки эфирлерде жолукканга чейин баардыгыңыздар Аллахка аманатсыздар. Ассаляму алейкум.